Sizlerge daha bir kombat oyun kıldırıyoruz. Bu kombat oyun prama efirge çıkmasa da birok özünce tatılады. Karşı olmasanızlar da görünüzler. Da oyun gitti. Oyunda az görüyoruz. Kimler güçlü, kimler güçlü emas. Andan da sizlerge öte kerekli malumatlar da berdim. Eğer de karşı olmasanızlar. Bu jerde Kille komatan negizlечisi. Aktin 53 var. Oa, bu da жақсы. Kırgız bala деген келген екен бұл. Өтті сонun Sky KGZFY. Bu da жақсы bala. Аты Босака 47. Лим Линон дейді ғой. Звукты азайтабыз. Кejim Farver бұл да жақсы гильдиялардан бири. Кайр Тоготой, Кометалар, Гитлер KG. Сіздер менен мүмкін болсынша барын көрсөтө албадым, бирок ошентсе да андан ары комнатаны дальше көрөбүз. Мынакей биздин комнатабыз. Мен биринчи көрмөк элем Load Beskil. Бұл аябай жақсы адам. Класс басқым келет буга. Өтө сонун Killer. Башында эле айтып Ибрагим, Кайр, Комета, Гитлер келгенбиз. Кайр Муслим. Sky Rifle бұл да жақсы бала. Өтө сонун ойнойт. Мурат. Мен силерге ушул жерден бир нерсени айтып өтүп кетет элем. Мурат 0509 деген аттын түбүндө KG Bolt деген жазып турат. Ал гильдиянын жазуусу. Мен айтат элем, бул менин гильдиям. Кошулуп жана катталып кирсеңер болот. Аябай сонун болот бизде ушундай комнаталар. Анан да менин YouTube каналымда катталып лайк бассаңыздар өтө сонун болмок. Анан да айына эмикисинде дайыма ай сайын турнир болуп турат. Эми болсо комнатанын өзүнө өтсөк. Уже эле бир адамбыз, эки адамыбыз өлүптүр. Аларды ким өлтүргөндөрүн Sky Rifle бири да өлтүрүптүр. Анан да КК Нурик. Булар бирден адам өлтүрүшүптүр. Дека Optimus бар экен бул жерде. Мурат Босака 47. Бул да аябай сонун бала, жакшы ойнойт. Дальше көрөбүз. Дальше айлантырып өткөрөбүз. Нурик. Бул жерде Ибрагим. Бул да өтө сонун бала, жакшы ойнойт. Туруп калганда караганда эмоция жашайынбы, жасабайынбы дейт го. Чиркин отуруп турат го. Дальше көрөбүз. Комета бул бала да жакшы ойнойт деп айта албайм, бирок бул дагы жакшы оюн көргөзөт деген үмүттөмүн. Өтө сонун ойнойт деген үмүттөбүз. Бул комнатада чата энергичный бала го дейм. Дальше жүрөбүз. Гитлер KG. Бул да бала адашпасам өтө сонун ойнойт. Эгерде айдиси керек болсо, жана аты керек болсо, мына атын скриншот кылып издеп тапсаңар болот. Кингке дальше өтөбүз. Кайр Муслим. Бул азырынча эч ким менен түздөн түз келген жок экен. Sky Rifle. Бул да өтө сонун ойнойт.
Бул менин өзүмдүн родной братишкам болот. Чынын айтканда. Дальше кетебиз. Мурат бул бала жөнүндө айтып өттүк окшойт. Бул менин өзүмдүн гильдиямдагы адамдардын бири. Менин оң колум десем да болот. Чотта Теңирге келсек, Теңир бул менин турниримдин жеңүүчүсү. Жакында эле болуп өткөн 100 кристаллга болгон турнирдин жеңүүчүсү. Сөзсүз түрдө бердим жеңген адамга. Дальше буга кайтабыз тагын. Нурмагога кайтсак. Нурмаго ТВ. Бул Sky Rifle менен түздөн-түз келген го дейм. Чота жаны кеткенге караганда. Дальше көрөбүз. Дальше кандай болот? Дальше кандай болот? Нурмаго менен Sky Rifle'ды көрсөк. Ооба. Булар түздөн-түз келген. Булар түздөн-түз. Нурмагага койсок, бул кандай действие жасайт? Бул атка качып жатат. Акт. Мен буну тааныбайм. Чынын айтканда, бирок мен гильдиямда болот экен. Аты ким? Аны кийин кайтсак. Кайтсак. Бул бала дагы жакшы ойнойт. Бул да менин гильдияман. KG Boys. Менин гильдияма кызыккан адамдар болсо, скриншот кылып алсаңар болот. KG Boys. Эгерде KG Boys атын жаттап кала албайбыз жана бул жердеги нерселерди жазып таба албайбыз дей турган болсоңор, гильдиямдын айдисин мен комментарийга калтырам. Ошол жерден көрүп гильдияма кирсеңер болот. Анан да дальше жүрөбүз. Бека. Бул да КР Тоготойдон болот экен. Бул бала али эч ким менен түздөн-түз келбептир. Фуграф. Бул дагы эч ким менен түздөн-түз келбептир. Чота бизинки скучно болуп атат го. Адамдар аз болуп атат. Атышкандар да аз. КР Эмилан. Бул да менин гильдияман болот. Өтө энергичный бала. Гильдияма кызыгып кирем дегендер дагы бир жолу комментарийга гильдиянын айдисин калтырам. Эми эң акырына кайтсак. Менин гильдиямдын лучший игрогу деп да айтсак болот. Эми өтө жакшы ойносо дагы өтө чоң жардам берет менин гильдияма. Lord Best Kill. Айдиси түйүндө турат. Друзьяңарга кошо алсаңар болот. Өтө сонун ойнойт. Көрүп турсаңар керек. Мастерге чыккан. Акт 03. Муну да тааныбайм мен. Бирок жакшы. Кыргыз бала. Өтө сонун бала бул дагы. Менин эски противниктеримдин бири. Көрүп турсаңар керек, кыргыз деген ат түйүндө кыргыз бала деп жазылып турат. Бул гильдиянын аты. Кыргыз бала деген гильдиядан бул. Булардын гильдиясы менен жакында биздин KG Boys аттуу гильдиябыз ортосунда өтө чоң күбө болот. Ойлойм, ага чейин жетишип гильдияга киргендер чоң ойнойбуз деп. Азыр гана бизи Ибрагим аттуу балабыз бир адамды өлтүрдү. Адам азырга чейин анча аябай көп. Lord Best Kill, КР Эмилан. Чота интернет катканго дейм. Мурат аттуу бала кыргызды өлтүрдү. Кыргыз аттуу оюнчубуз оюндан чыгып кетти. Өлгөндөр болсо көрүп отурсаңар болот дегендей эле 2 адам көрүп отурат. Чота мында бирөө ап жатат.
Буну акчини өлүч атап атат. Жата бул жерде жара болот го дейм. Класс базабыз. Бул экөөнүн ортосундагы атышты көрөбүз деген үмүттөбүз. Жата булар бири менен али көпкө чейин атышпайт го дейм. Ага чейин башына кайтып келсек, Клод Бескил. Бул бизди пикте эле алыптыр. Кайрамела Норт жайында эле. Бул бизде бирөөдү көрдү окшойт. Фулграф ким бар экен ал жакта? Бека Оптимус. Бизде Оптимус менен Майк Кетсон дейт го. Майк Кетен менен Оптимус бирине туура келди. Бул да бизде пикте Лот Бесткилдин жанына баратат. Лот Бесткил бунун артынан баратат. Өтө сонун. Лот Бесткил бир адамды өлтүрдү. Мен силерге айткандай эле жакшы оюнчу. Дальшедан көрөбүз. Кайыр Теңир менен азыр бул жерде менин Лот Бескил аттуу ультимейтим ойнойт азыр. Атышат го деген үмүттөм. Экөө эгерде бири-бирине туура келсе. Туура келбесе аны айта албайм. Буну ким атканын көрбөй калдым. Азыр бул жактан издеп көрсөк болот. Граф Мезикен, Бекан Джо Оптимус эмес. Кайыр Теңир, Мурат, Skyrify. Жок, Гитлер кежиге коюп көрөбүз. Биз азыр Гитлер менен Лот Бескил. Экөө чогуу кетип калат го дейм. Ибрагим азыр эле биздин Теңирди өлтүрдү. Өтө сонун позицияда. Бул али адам өлтүрбөгөн 0 экен. Лот Бескилди артынан колап жүрөт Гитлер кейже. Лот Бескилге айтат элем артыңды кара деп. Лот Бескил көрбөй атат го дейм. Гитлер кейже бул жерден кетти. Биздин акчи бир адамды, тоист Муратты өлтүрдү. Босака кырчетиге кайтсак. Бул али өзүнүн позициясында экен. Позициясы өтө жакшы. Бирок зонага кирсе жакшы болот эле. Ибрагимге кайтсак. Зонанын ичинде пикке карай Гитлер кейжи жана акчи 0-3кө жана Лот Бескилдин жанына карай баратат. Буларга али көп бар экен. Гитлер кейжи Skyrifyга кайтсак. Гитлер кейжи менен Skyrify бирине туура келет го дейм. Оптимусга кайтабыз дагы. Бекага кайтсак жакшы болот. Фулграф адамдарды башынан көрүп келсек. Майк Кетен менен Оптимус бири-бирин карап отурат. Лот Бескилге кайтсак. Лот Бескил менен Skyrify. Экөөсүнүн ортосунда конфликт көрөбүз азыр. Босака кырчет оюндан чыгат. КР Комета аны өлтүрдү. Бул жерде ойлойм өтө сонун оюн болду деп. Бул жерде биринен өткөн өтө сонун игроктор. Калганына дальше көрөбүз. Ибрагим. Ойбай. Азыр бул жерде Ибрагим менен Skyrify бар. Гитлер кежиге кайтсак болбойт экен. Ибрагим, Skyrify, Кометага кайтсак. Комета бир адамды өлтүрдү азыр гана. Бул жерде ким каршылык көрсөтүп жатат Кометага? Ошону көрсөк, Skyrify эмес, Оптимус болушу мүмкүн. Жок, Оптимус эмес, Фулграф.
Fullgraph менен Комета туура келген го дейм. Fullgraph менен Комета. Fullgraph менен Кометанын ортосунда болгон кызуу атышманы көрөбүз азыр. Өтө сонун атышманы көрөбүз. Ким жеңет? Сиздер кимге бай этесиңер, ошого комментарийге калтырсаңар болот. Азырынча экөө тең бири-бирине каршылык көрсөтүп жатат. Комета. Биздин киллдар боюнча эң алда Комета го деп айтам. Бул жерде Lord Best Kill. Майкетинге кайтсак, Майкет менен Оптимус бири-бирине туура келген го дейм. Экөөсүнүн ортосунда өткөн конфликтти көрөбүз азыр. Оптимус аягы жеңди. То есть өзүнүн противнигин жок кылды. Актинөлүчкө кайтсак, Актинөлүч менен бул жерде ким бар десем, Ибрагим менен Гитлерби жок, Skyrify. Ибрагим жана Skyrify ортосунда өтө чоң конфликт чыкты. Ибрагимге кайтабыз. Кайер Кометага көп барали. Гитлер Кейж бар бул жерде. Биктеги атышманы көрсө, Гитлер Кейжи менен аз бул жерде Ибрагим жана Skyrify. Өтө чоң кызуун ортодо калышты. Ылдый жакта болсо Skyrifyга кайтабыз дагы бир жолу. Ибрагимге кайтсак, Кайер Комета. Комета ылдыйт экен. Бул өзүнүн позициясында Lord Best Kill кызык болуп мага азыр. Lord Best Kill баарынан өтө энергичный ойноп жаткан бул игрогубуз Кайер Комета. Чота бул MVP игроктун ордун алат го дейм. Актинөлүч аяк акыры Ибрагимди өлтүрдү десек да болот. Ибрагим биздин оюнубуздан учуп чыгып кетет. Эгерде мен ушул видеону тарып жатканымды YouTube'дан ким көрсө, аягы мен YouTube'га MVP игрокту чыгарам. MVP дегенди бул лучший игрок. Ким оюнда болсо ошону чыгарабыз. Азыр бул жерде Актинөлүч менен Кайер Комета десем, Гитлер Кейжи чота зона кызын бартат. Мен бул жерде ачып баарын көрсөткөнгө жетишпей калдым. Гитлер Кейжи бирок айтпайбыз. Lord Best Killга кайтсак, Lord Best Kill ойын өтө кызып кетти. Lord Best Kill Актинөлүчтү Гитлер Кейжи өлтүрдү аяк акыры. Кометага кайтабыз дагы бир жолу. Бул да өзүнүн позициясын алмаштырууда. Кайра Lord Best Killга кайтабыз. Lord Best Kill Комета азыр зона кичирейип баштайт. Өзүңүздөр көргөндөй эле Комета өзүнүн 4-чү киллин жасады. Чота биздин бул командабызда MVP игрок аттуу MVP званиясын Комета алат го дейм. Кометадан кайтабыз. Комета 5 киллга жетет болуш керек десем, жок, Гитлер да бул келбей жатат. Гитлер да күчтүү ойноп жатат. Гитлер бирди алат го деген ойдобуз. Азыр биздин 3 игрокубуз калды. Булар Lord Best Kill жана Комета. Кометага көрсөк, Комета бирди алабы? Жок. Lord Best Kill өзүнүн фрагын алды. Lord Best Kill биздин Гитлер Кейжини оюндан чыгарып салды. Мен азыркы нерселерди эсепке албайм, звонокторду. Комета ким биздин MVP игрокту алат? Көрөбүз аны. Жана ошондой эле мен силерге айтып өткөн Lord Best Kill 1-орун.
MVP игрок аттуу өзүнүн MVP ордун алса болот. Сен өзүңдү досум өзүңдү YouTube'дан көрөсүң эми. Мына өзүңүздө көргөндөй эле мына канча игрок болсо баары катышкан киллдар боюнча табир эткесек, Cloud 5 kill биринчи орун, 4 kill. KR Комета эң жакшы игрок болду. Ал экинчи орун бизде. 4 адам өлтүргөн. Андан да биздин жакшы игрок Гитлер KG 1 kill. Айтерим Jetson 1 kill. Акчин 03 2 kill. Skyrifly 2 kill. Optimus 2 kill. Ибрагим 2 kill жана башкалар 0-0-1 1-0-0-0 0-1-0-0. Аттарын окуп бериши мүмкүн. Ибрагим 8 орун, Лакетен 9 орун, Фулграф 10 орун, БК 11 орун, Босс АК-47 12 орун, Мурат 0509 13 орун, Кайыр Теңир 02 14 орун, Нурмаго 15 орун, Эмирлан 16, Кыргыз 17, Ак 123 18, Кайыр Муслим 19 жана Killer 20 орун, Нурик 21, The End 2005 22 место, ал эми 23 место Smash. Көргөнүңүздөй эле квотанын аягында эмнени айтмак элем. Каналыма катталыңыздар. Эмикисинде ай сайын биздин комната эмес турнир болот. Турнирге кечикпөңүздөр суранам. Подписка таштагыла, лайк баскыла, комментарий калтыргыла, досторуңарды чакыргыла. Ким Free Fire ойносо баарын чакыргыла. Мен ойлойм активди жакшы көрсөтөсүңөр жана кийинки квотада же болбосо турнирде көрүшкөнчө. Beat on the beat now. Детка, будь с тобой беда, слышишь?